Салам урматтуу достор, Мирел менен Аку алдыңарда, ошол микрофон алдында силер менен кызыктуу бир теманы баштайлы деп атабыз. Бул теманы мурунку подкасттарда биз сүйлөшкөнбүз. Силер эгер уга элек болсоңуздар, кайтып келип ушул подкасттарды угуп, жана ушул сүйүү, негизи мындай суроодон баштагым келет. Нукура сүйүү бул кайсы сүйүү? Нукура сүйүү, чыныгы сүйүү деп коелу, ошол чыныгы сүйүүнү менен сүйүп көрдүңүздөр беле? Же ошол чыныгы сүйүү сизди сүйүп көрдү беле деген суроо менен баштап көрөлү. Аку, жанымда Аку, мен жалгыз эмесмин. Ошол ойлонуп калдым, мен кимди сүйдүм эле. Биздин досторубуздун баардыгына салам. Кайрадан бүгүн биз чыныгы сүйүү жөнүндө кандай болот, ошол жөнүндө сөз кылалы. Буга чейин сүйүүнүн классификациясын, түрлөрүн, сүйүү бул, сүйүү ал деп айтып келдик. Эми бүгүн болсо чыныгы сүйүү кандай болот? Көрсөчү Мирел, адамдар баягы сүйүүнүн формуласы жок. Сүйүү кандай болот? Ар кимдин сүйүүсү ар кандай болот. Сүйүү бул сезим, сүйүү бул эмоция дегени менен бир китепте ушул сүйүүнүн, чыныгы сүйүү кандай болот, ошонун сапаттары бар экен да. Мен ошону окуп берейинчи. Мындай дейт: эгерде мен адамдын жана периштенин тили менен сүйлөй алсам, бирок менде сүйүү жок болсо, анда мен зың эткен жезмин же шыңгыраган коңгуроомун дейт. Мен пустотамын дейт да. Эгерде мен пайгамбарчылык кылсам, баардык сырларды билсем, укмуш болсом дейт, укмушту тоону жылдыра ала турганда ишенимим болсо, бирок сүйүү жок болсо, анда мен эч ким эмесмин дейт. Элестет. Анан сүйүү эмне экен дебейсиңби? Сүйүү бул чыдамдуу, боорукер, көрө албастык кылбайт, мактанбайт, текеберденбейт, адепсиздик кылбайт, өз пайдасын көздөбөйт, ачууланбайт, кек сактабайт, адилетсиздикке кубанбайт, чындыкка кубанат, баарын жаап коет, баарына ишенет, баарынан үмүт үзбөйт, баарын көтөрөт. Сүйүү эч качан токтобойт дейт. Сонун сөздөр. Мен азыр ошол сөздөрдү угуп атканда бир ойго түрткү келди. Сүйүү негизи чындыкка кубанат дейт го. Жана адилетсиздикке кубанбайт деп айтат. Чыныгында ошондой эле. Анан ойлонуп кеттим, бул чындыкка кубанат дегенде кандайча десе, мындай айтканча сүйүү чындыкта экен да. Ошону айтып кетсек болот. Анан чындык бул кандай деп айтсак болот? Анан бир ой келип кетти сразу эле. Негизи чындыкты каяктан табат? Көбүнчө каяктан чындыкты издешет? Кайда деп издешет? Негизи сотто жүргөндө чындыкты издешет эмес беле? Мен сот процессин эстеп кеттим. Эмне үчүн? Азыр түшүнүктүү болот болуш керек баарыбыздарга. Адамды соттоп атканда чындыкты издейт эмес беле? Чындык эмне кылды бул? Ошону кылды. Күнөөлөйт, сен туура адвокат актайт. Чындыкты издей баштайт. Анан эстеп кеттим, көп учурлар болбоду беле? Адамды мындай чындыкты таппай эле аны соттоп өлүмгө жазасынан мурун болсо, же болсо азыр болсо түрмөгө отургузулат. Адам эчтеке кылган эмес, күнөө кылган эмес, ал чындыкты күткөн. Чынында эгер ошол чындык менен сүйүүнүн экөөнү салыштырып кеттим да, ошол сотто адамды чыныгында сүйүү менен караса, чындыкты издесе, анда ал адилеттүү соттолмок экен да. Жаман иш кылып койдубу? Анда адилеттүү, жаман ишке жазасы болот. Эгер кылбаса, аны жөн эле бирөө башына эмес соттоп атса, анда эптеп эле жаап коел деп атса, анда сүйүү жок да биякта. Чындыкты издеш кереги жок, чындык башканы айтып атат деп. Ушул бир ойго түрткү келип кетти да. Сүйүү чындыкта кадып чынында. Мен дагы эстеп кеттим, жана психология азыр аябай өнүгүп атпайбы? Аябай адамды баягы кардарын сүйүп, анын ар бир көйгөйүн угуп тең бөлүшсө, адам жан дүйнөсү ооруп калат экен да. Анткени ал аны сүйгөндүктөн аны менен кошо переживать этет экен. Эгерде мындай акча катары эле көрүп кардарды бир саат угуп коеюн десе, анда ал адам оорубайт экен да. Анан бир эжеке айтып берип атпайбы, мен кыйналып баштадым кадимкидей. Күн түн ошол адам жөнүндө ойлогондо, анан жок, мен муну токтотоюн. Мен жакындарыма эле жардам берейин да, мындай кардар кабыл албай эле коеюн деген чечимге келдим депчи. Анысы кандай? Сүйүү, кыскасы мен айтайын дегенчи, Мирел. Ошо биз бир нече подкасттардан бери сүйүү жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Мен ойлоп калдым, сүйүү бул эмоция эмес, сүйүү бул сезим эмес, сүйүү бул кыймыл аракет. Сүйүү бул кыймыл да. Мисалы, күйөөң, ой мен сени сүйөм, ой алтыным десе, мен сени аябай сүйөм дейт, бирок сен үчүн кам көрбөсө, сени колдобосо, сенин кызыкчылыгыңды менен эсептешпесе, анда ал сүйүүбү? Албетте жок, ал болжон гана өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жүрөт. Бул жакта айтылып атпайбы Инжил китебинде, сүйүү өзүнүн кызыкчылыгын көздөбөйт дейт, Карачы кандай сонун сөздөр негизи. Же болбосо күйөөсүн, ой мен сени сүйөм, ой дорогой любимый деп коюп, бирок акчасын эле алып жүрө берсе, анда ал сүйүүбү да. Биз ойлонгонго мындай аябай сонун сөздөр да бул. Ошол бизге болгон сезимдерди бир таразалап көрүп туруп, мен чын эле сүйөмбү дегенге
жакшы бир неме окшойт да, түрткү. ооба, чынында бир эки каар адамды сураптыр да, экөө каарып чогуу жашаптыр. Бир үйлөнгөндөн бери жаш кезинен канча дейт, бир 18 жашында, тиги 20 жашында болчу дейт эркек. Экөө үйлөнгөндөн баштап азыр бир 81 демсеге чыгып калыптыр. Чогуу жашап жүрөт да. Ошондо элестетсек 60-70 жыл чогуу жүрүп жашап калышты да. Анан сурайт экен, ушунун секрети каякта? Нукура үй бүлөнүн эмеси де сүйүүнүн деп атпайбы десе, алар эми айтат болуш керек, бири бирибизди жакшы көрүш керек, сүйүш керек деп айтат десе, жок. Ал башка нерсени айтат да, мындай. Бириңер менен сүйлөшкүлө. Карачы. Укула. Аракет кыла, угуп, кабыл алып, анан ишке ашырганды аракет кылгыла дейт. Ошондо ийгиликке жетесиңер. Ошондо бириңер, мындай айтканча, ал сүйүүнү эле негизи айтып атат, бирок сүйүү деп мындай жалпы биз түшүнүгү менен айтып атпайбызбы? Сүйүү десе бул сезим же сүйүп ал, сүйүп кой деп айтат эмеспи эле, сүйүү депчи. Бирок бул жакта көбүнчө иш аракеттерди айтып атпайбы? Угуп, түшүнүп, жакпаса дагы кабыл алганга даяр бол. Бул ошол сүйүү экен да. Көбүнчө сүйүү чынында ошол иш менен байланыштуу айтылат да сөздөр. Анын мурунку подкаст айтып берген, мисалы жанагы носкисин жууганда, аял жууганда, жиркенгенине карабайбы. Сезим болсо жиркетип атат, акыл оюм айтып атат, менин совестим же болсо, же менин иш эмем, ал мен күйөм да. Чарчап келди жумуштан. Мейли жууп коеюн деп, бул сүйүү, мына сүйүү дейт. Бирок бул жакта сезим сүйүү жөнүндө көп айтылган деле жок. Ошон үчүн чынында бул нукура сүйүүнү табыш буга убакыт керек го деп койдум мен дагычы. Мен ал бир заматта эле сүйүп калдым деп атпаса, көрүп эле сүйүп калдым деп ушу деп коет эмес эле. Ал көрүп алып жакшы көрдү. Жакшы ашыктык пайда болду. Анан кийин эгер ошол менен улантып жашап кетип эметсе, анан кийин сүйүү келет. Чынында сүйүү анан келет деген туура экен. Мен сенден ушуну сурайын деп аткам да, Мирел. Мисалы, жана бир тамашалап айтып кеттиң го, сүйүү 3 жылдан түгөнөт депчи. Кимдир бирөө айтат, жок, сүйүү бул үй бүлөлүк жашоодо башталат, ошондон кийин келет деп айтышат да. Анда ошол кайсы учурда келет? Мүмкүн биздин угармандарыбыздын арасында көп жылдан бери жашагандар бар болсо, үйлөнөйүн деп аткандар бар болсо, жаңы үйлөнгөндөр болсо, анда жазып койгула, чыныгы сүйүү кайсы, мамиленин кайсы этабында келет? Чынында бойдокторда үйлөнөм, үйлөнбөйм дегендер дагы жазып коюңуздар. Силердин дагы оюңар бизге керектүү болот. Абдан. Силер кандай ойлойсуңар? Ошондо сүйүү бул силер үчүн кандай деп туруп, анан ошондо көрөбүз, мүмкүн бир жалпы бир эмеге келебиз. Сүйүү бул чыныгы кандай экен? Ооба. Жазыңыздар, күтөбүз. Алкитап Чекит медиа сайтына дагы чакырабыз. Барыңыздар да, катталганды унутпаңыздар. Анан ушул бүгүнкү теманын негизинде картинкада сыртта дебедимби, обложкада биздин WhatsApp номерубуз бар. +1 301 760 60 70 сандары. Ошол жакка дагы жазып, Мирей Аку, мен силер менен сүйлөшкүм келет, мен сүйүүнүн, чыныгы сүйүүнү тапкым келет деп жазсаңар дагы болот. Анан ылдый жакка комментарий кылып сөзсүз жазып коюңуз, жашооңузда чыныгы сүйүүгө кабылдыңыз беле? Чыныгы сүйүү кандай болот? Мына ошонун баарын жазсаңыз болот. Мен атам айтып берет да, апамдычы. Мен биринчи көргөндө менде аябай сезим пайда болду дейт. Аябай арык, кичинекей экен, муну бир зөөкүр алып алса кууратат го деп ойлоп, ушундай бир аёо келди дейт да. Анан ошол аёо акырындан барып анан сүйүүгө өттү дейт да. Анан экөөнүн сүйүүсүн Индияныкындай силердин сүйүүңөр деп эле суктангандар аябай көп да. Анан азыркыга чейин жетелеп ашып алып басат. Мисалы 40 жылдан ашты үйлөнгөндөрүн. Азыркыга чейин чогуу жүрөт. Базарга бирөө барып калса, каякта сенин жолдошуң, кана аялың деп базарчылардан баары таанышат да. Анысы кандай? Сүйүүнү бир нерсе ойготот. Анан ошол нерсе акырын барып, анан чыныгы сүйүүгө алып келет, Чынында, негизи сүйүү болсо, мындай жалпы менин сөзүм менен айтсам, мүмкүн барыңыздар, макул болосуздар. Бул сүйүү болсо бирөөнү кам көрүү. Өзүңдү эмес, өзүңө ылайыктуу эмес, бирөөгө жакшылык кылуу же бирөөнү кам көрүү, ушул мисал айтылып кеткендей, аё сезим менен башталды деп атпайбы? Мүмкүн ошол сүйүү болчу башында эле. Мүмкүн сүйүү анан кийин келген жок. Ошондо эле сүйүү башталды. Негизи жалпы сүйүү болсо бул бирөөнү кам көрүү. Анткени өзүңдү сүйүү дегенде биз көп деле муну түшүнө албайбыз, сүйүү эмне экенин. Кийимдин жакшысын, тамактын жакшысын жегиз келет, төшөктүн жакшысына жатып уктагыбыз келет. Албетте бул биз өзүбүздүн караганыбыз, бирок сүйүү бул албетте бир адамга кылган иши менен билинет. Анда эмесе убактыбыз соңуна келди. Кийинки подкасттарда кайрадан угушабыз. Жакшы тургула. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.